Чемпиондор менен таанышуубузду баштайбыз. Бүгүнкү мейман төрүбүздө Кыргызстандын кызыл байрагын далай чет өлкөлүк мелдештерде желбиреткен мекендешибиз, атуулубуз тай боксчу жана кикбокс боюнча Евразия, Азия жана Россия чемпиону Дастан Шаршеев бүгүн конокто. Саламатсызбы, укматыңыз менен Дастан. Кош келдиңиз. Формаңыз жакты бизге. Өзгөчө экен. Өзгөчө форма экен. Кыргызстан даром кыргызстандык экен деп билсек болот. Патриоттук сезимдер ойгонот десек да болот. Албетте. Спорт бул сиздин жашоо образыңыз. Спорт сиздин кесибиңиз, спорт сиздин бүтүндөй өмүрүңүз десек да болот. Эми ушул өмүрүңүздү арнаган кесипке, сиз жүрөк тандаган жолго жолдун акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз, Дастан каяка аттанасыз жакын күндөрү, кайсы мелдештер сизди күтүп жатат? Саламатсызбы, Кыргызстан, кутман таң. Форма боюнча айтсак, муну биз Кыргызстанга келсек, Биксер спорт командасы бизге белек кылды. Чоң рахмат. Азыркы учурда биз Таиландтан келдик. Жакшы сбор өтүп, азыр 22 апрелде бул Казанда болот. Татнеф деген чоң дүйнөлүк турнир. Аякта ошо жалаң чемпиондор чыгат. Тай бокс боюнча. Жок, аякта кикбокс боюнча. Кикбокс боюнча чемпионат мира. Өзүнүн правиласы менен бул Казанда өтөт. Аябай чоң масштабный турнир. Мен аяка экинчи жолу катышам. Уже экинчи сезонунда катышам. Былтыр да катышкам, эми быйыл да катышам. Ал 22 апрелде болот. Андан кийин 9 майда бул Минскте чемпионат мира болот, тай бокс боюнча. А жерде биз Кыргызстан атын менен чыгабыз, Кудай буйрса. Бул биринчи менин кадамым, анткени тайский бокс бул олимпиадалык оюнуна кирип атат. 2010 жылдары, 2020 жылдары кирип калат. Ошондуктан биз уже эрте кадам кылып, ошо учурга биз дагы барып калалы деген ой менен ошо чемпионат мирага барып катышабыз. А если аяктан чемпионат мирадан 3 орундук местоларга илинсе, азиатский играга барганга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошон үчүн азыр өзүбүз алыста Таиландта болсок дагы именно ошого келдик, барып катышканы. Таиланд азыр кыш болбосо керек ал жакта. Азыр Таиландта мен күйүп калганым эле. Жай, күн ысык. Жай 30 Мында нак градус. белеңиз негизи. Ак болчу. Карайып калган кезиңизди көрөт алсам да бизе. Таиландта канча өлкөлөрдүн катышуусунда негизи спортчулардын сбор деп коет да. Жыйыны мен ушул нерсени алыстан укканы менен ичинен көп биле бербейт экем. Сбор өзүнүн ичине эмнени камтыйт? Жана кандай пайдасына келет спортчу үчүн? Бул сбор деген өзүнүн сөзүнүн мааниси бул мындай да, ошо башка школага барып, же өзүң командаң менен барып, баягы үйдөн алысыраак, туура тамак, туура уйку менен, эртең менен эрте туруп, кечинде эрте жатып, 2 мал тренировка кылып, ошол жакта мындай өзүңдү жакшы формага алып келүү. Жакшы калыпта. Мындай айтса болот, мындай үй бүлөдөн алысыраак, өзүңө көбүрөөк внимание берип, өзүң үчүн ошо жакшы опыт алганы, жакшы көп нерсени өздөштүргөнү барасың да. Мынакей, мен сиздин оозуңуздан да уккум келип турат, бул спорт адам баласынын жашоосуна тийгизген таасири. Анын ичинен мына кикбокс, тай бокс деп атасыз. Ушулардын кандай таасири бар адам баласынын организми болобу, ден соолугуна? Эми любой нерсенин эки жагы бар экен, эки жагы. Жаман, жакшы. Мындай болот. Эми баарыбыз эле билебиз, ошо спорттон ден соолук кетет. Бул баары эле билет. Бирок антип ойлосок, азыр мен жашым 26да. Азыр мен деле өзүм классташтарым карасам, же өпкөсү ооруйт, же жүрөгү ооруйт, же башы ооруйт. Баары эле мен карасам, алардын арасында мен мындай более ден соолугу чыңыраак мен болуп чыгып да. Анан эми анысы да бар го кетет. Бирок андан өзүңө алган нерселери андан көп. Мисалы спорттон биз эң биринчи өзүбүзгө адап акылак үйрөнөбүз. Именно ошо эми эне атабыз да берет адап акылак, бирок спорттун дүйнөсү башка, спорттун чөйрөсү башка. Спорттон биз тамеки, баягы ичип чеги, аркы баркы нерселерден аркараак болобуз. Жаман жолдон. Ошондой эле спортто жүрүп биз жамандан кайтып жакшыга чакырабыз. Анан спорт бул бир эле сөз менен мындай спорт айтып бериш оор, бул аябай эмеси, мааниси терең.
биз именно ошо спорт аркылуу көп нерсеге жеттик, өзүбүз үчүнчү, өзүбүз үчүн. Эми чоңоюп кеткенден кийин бул уже адам болуп, баягы 11-ди бүтүп кеткенде бул өзүңдүн жолуңду таап келиш азыркы жаштарга аябай оор да. Өзүнүн жолун таба албай, аякка урулуп, бияка урулуп, биз ошо окууну бүтүп, чоң окуу жайында бүтүп, анан өзүбүздүн жолубузду именно ошо спорт менен таап кеткенбиз. Анткени спорт бул биз үчүн жашоо, биз спорт менен жашайбыз. Кыргызстандын намысын, атын коргойбуз. Каякта болсок спорт деп жаныбызды бергенге даярбыз. Демек, сиз өз жолунду таптым деп ойлойсуз? Ооба, өз жолубузду тапканбыз. Эң сонун. Анткени спорт деген бул келечеги аябай чоң. Спорттун келечеги аябай чоң. Ошондой эле мен азыр айтмакмын, ошо азыр кимде-ким азыр эне аталар көрүп атса, мындай ошо балдарыңарды наоборот андан көрө спортко бергиле. Спортко мындай если любой нерсеге бир түрткү болуш керек да, түрткү. Ошо нерсеге себепкер болгула. Может, ошо силердин балдарыңардан күчтүү спортсмендер чыгат, биз аны билбейбиз да. Жол көрсөтүп берсек, ал бала өзү тандайт. Бешиктеги бөбөктүн бираз макалда алыштырып чемпион болорун ким деп. Айтыңызчы, Дастан, мен байкашымча көчөдөн бир мындай башка спортчулар менен бир ичара алака түзүп баштаганда чыныгы чемпиондор, чыныгы алтын курдун, кызыл курдун, билбейм, алтын медальдардын ээси өтө жашоодо сылык сыпайы, токтоо, анан башка бирөөнү урматтай билген, сөзү да азыраак ченемдүү сүйлөп, анан өз күчү ашып ташып турса дагы, мындай ашыкча адыраңдаган бир мындай канча бир жигиттерге мындай көз жазмасты калтырып коет да, мындай кичинекей бала мамиле кылгансып, алдап сөз менен бүтүргөн аракет кылат. Бир аз бир 2 жума ашыгыраак спорт залына барып машыгып койгон жигиттер дароо колдорун, муштумдарын башкача түйүп, башкача мамиле өтүшөт да. Мунун айырмачылыгы эмнеде? Чыныгы чемпиондор чындап токтоо болот. Аябай туура нерсени айткандар. Бул ооба чындык. Ошондой бир ай, 2 жума барып алып, мындай минтип алышат, мындай чоң болуп, өзүнөн. Именно мен профессиональный спортсменмин да. Бул мен дүйнөлүк рингте чыгам. Өзү буга айтып кетти, бул менин жашоом деп. Анан мисалы любой спортсмен, если профессиональный спортсмен болсо, өзүнүн күчүн билет, өзүнүн күчүн. Ошондуктан андай случайлардан биз жөн эле мен мисалы мындай мындай болсо бияна өтүп кетким келет да, мындай унчукпай элечи, күлүп эле. Сен кыйын турбайсың, сенин күчүң көп турбайбы деп баягы мактап, сактап, анан өткүм. Случайлар болот, случайлар аргайсында случай болуп кетет. Эркек болгондон кийин баягы биз спортко эмнеге машыгабыз? Ошондой эле өзүбүздүн мекенибизди, биринчи өзүбүздү коргойлу деп. Анан өзүнүн семьябызды бирдеме болсо, ошо баягы үйдөгү эми эркек болгондо эркек өзү негизи коргоочу болуш керек да. Ошондой эле анан мамлекетти коргош үчүн спортко машыгып, анан биз андай кенеден нерселерге мани деле кылбайбыз, если эметсең. Если сөздөр болот, анан мындай бир углаган чыгат, тиги углаган чыгат десең болот. Анткени спортто сабыр керек. Андай болуп көчөдөн уруша берсең, билбейсиң кандай болуп кетерин. Бияктан бирдеме тийип кетет, аны менен спортуңдагы өмүр бою кылган карьераңдагы бир эле нерсе менен бүтүп калышы мүмкүн. Анткени любой жигит кыргызында намыздуу, мындай өзүнчө эле күчтүү келет. Анан азыр айтышор, кимден эмнени күтүшүн. Ошон үчүн сылык сыпап, сиз айткандай, салам алейкум. Бул жактан да маданият керек. Маданият керек. Унчукпай эле күлүп, жылмайып. Эң сонун. Эми нерсени көп кылабыз биз. Рахмат, Дастан, рахмат. Биле жүрөлү биз дагы эмкиде, Дастан менен көчөдөн жолукканда. Дастан, айтыңыз, эми сөзүбүздүн жыйынтыгында өзүңүздүн жечкен жыйынтыктарыңыз менен мындай мактанып кетпесеңиз да, элге Куржунубузда канча кур бар? Ошону билгибиз келет. Канча медальдар бар жана ошону Куржунумда көп эле, бул боюнча ошо 19 жаштан бери чыгып, 21 жашыман бери профессиональный рингке чыккам. 32 бой өткөздүм. 8 поражение, калганы победа. Именно профессиональный дүйнөлүк рингте, бул мындай эле ринг эмес, дүйнөлүк рингте. Акыркы бойлорум болсо, ошо Russian Challenge деген чоң турнир бар. Бул Байс телеканалынан прямой трансляция берилет. Ал жерде мен матч реваншка чыгып, Денис Калатыгин деп
Ошо менен 3-чү раундда нокаут менен жетиштик. Бул бардык нерсени YouTube'дан көрсөңүздөр болот, телекөрүүчүлөр да көрсө болот. Анан ошондон бери кичине ден соолугубуз менен эме болуп, азыркы учурга дери өзүбүз менен өзүбүз алек болуп чыга элекпиз. Эми баары жакшы, түздөдүк. Эми Кудайым буйрса, Аллахым буйрса, азыр аттанып турабыз кайрадан узун жолго. Анан кайрадан Бирек күрөшкө киришем дебейсизби? Ооба, кайрадан эле даярбыз. Азыр калып мыктыбы? Азыр мыкты. Чыңалып келдиңиз. Ооба, Кыргызстанда жүрүп, бияктын тамагын жеп, эне табыздын тамагын жеп, күчтөндүк аябай. Эфирлерге келип, буюрса. Эфирден дем күч берели деп ишенелиз сизге. Эми ушу менен биз сиз менен кайрадан эфирге жолукканга даярбыз. Буюрса алтын медаль тагынып келсеңиз. Татнефть болуп өтүп атат, биздин дүйнөлүк рингдер өтүп атат. Кыргызстандык мушкер балбан Дастан Шаршеев тай бокс жана кикбокс боюнча Европа, Евразиянын, Азиянын, Россиянын чемпиону. YouTube'дан Дастан Шаршеев деп мен бүгүн издеп, акпалап сизге жүрөгүмдүн бир бөлүгүн сизге тапшырдым. Ар дайым сиз үчүн жан үрөп турабыз. Ооба, Кыргызстандын желегин желбирете эле жүрө бериңиз. Мына аттанам деп турасыз, дүйнөлүк чемпионатка жакшы барып келиңиз. Биз болсо эфирден бир канча мүнөттөн соң улантабыз. Эң сонун.